Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассалам алейкум, урматтуу бир туугандар. Бул сиздер көрүп жаткан таанышуу каналы. Таанышуу аянт жазы деп өзгөрттүк. Биздин максатыбыз болсо ушул жаштарды, картаңдарды, орток урактууларды баардыгын колдон келсе үй бүлөлүү болушуна бир себепчи бололу деген жакшы изги тилектер менен каналыбызды ачыкка ачтык. 3 жыл болуп калды. Азыраак просмотрлор болуп атат. Ошого лайктан база кетиңиздер. Лайк жана комментарий бир эки ооз сөзүңүздү койгондон эринбеңиз. Жакшы идеялар керек. Сиздерден жакшы бир көңүл буруулар да керек да. Кээде бир жакшы көңүл буруулар болгондо анан адам да оңолуп кетебиз, жакшы болуп кетебиз да, көңүлүбүз көтөрүлүпчү. Адамга адам көңүл бурбай койгону бул чоң жаза экен да, мындайча айткандачы. Жалгыз көңүл мындай теңелбей бир жакка калтырып койсо эч керегиң жок сыяктуу. Бул өтө чоң жаза экен да адамгачы. Ошондуктан бири бирибизге бир тууган бололу, пайдалуу бололу, туугандар. Хадисте мындай деп келет: силердин араңардан эң Аллага сүйкүмдүүрөөңөр дейт да. Адамдардын арасында силердин көбүрөөк пайдаңар тийгениңер дейт да. Көбүрөөк пайдалуурааңар дейт хадистечи. Ошол хадиске маани берип коелу. Анан таанышууну уланталы. Тааныштыруу бул жөн эле оюнчук эмес да, жөн эле эрмектешип кое турган нерсе эмес да. Же акча таап, мырзаны тооруп, акча сурап, анан акча керек болгон маалда, акча кереги жок маалда карабай турган нерсе эмес да. Бул деген керек болсо тагдырыбызды мындайча айтканда чечишке бир салым кошуу да. Өзүбүзгө өзүбүз себепчи болобуз да, мындайча айтканда. Баардыгы Кудайдан, бирок ошонун себебин кыл дейт, аракет кыл дейт. Аракет кылуу азыр заман өнүктү. Интернет аркылуу болот, YouTube аркылуу, Instagram аркылуу болот. Ошол жерде мындай сүйлөшүүлөр болот да. Жок дегенде телефондон эле мындай жакшы сүйлөшүүлөр болуп жатса, разведка кылса болот телефондон элечи. Анда жолугушууда дагы ошол жакшы уланат экен да. А телефондон эле жок болуп мындай көңүл бурбай атса, мырза эле көңүл буруп, айым көңүл бурбай атса, анда мырза чарчабай эле коюш керек, көп көңүл бурбай эле коюш керек да. Көңүлүн андан алып эле башка айымдарга өтүш керек дароо. Телефондо менен өчүрүп элечи. Биз мырзалар сүйгөндө ушунчалык берилүү менен сүйөбүз, өтө кирип кетебиз. Ошол айым карабаса дагы бир нече жыл аркасынан ээрчийбиз, жазабыз. Анан ал айымдын эмне кылат? Бизге жаза иретинде досторун чакырат, башка эркек мырзаларды бизге кайраштырып уруштурат, ошондой ыкмалар колдонот да. Ошого жеткирбей эле бир эки сүйлөшкөндө кайтып кетиш керек да. Анан өз деңгээлибизге жараша издеш керек го деп калдым. Издесек болот негизичи, жүрөгүбүз жактырган издей берели, бирок өзүбүздө бир жакшы сыпаттар болуш керек экен да. Сабырдуулук, адамга пайдалуураак, сөз байлыгы, тазалык, гигиена, ыймандуулук, адептүүлүк, адамдан көп суранбоо, үндүн жагымдуулугу, шамдагайлык, кыймыл аракет, ушунун баардыгы биз үчүн жакшы бир сапатта плюс десек болот. Ошол плюстарды көбөйтөлү, чыңдайлы. Ошондо кыздар бизди карайт, анан сүйлөшөт да. Же болбосо өзүбүз кандай болсок, мен эркекмин деп тыштап койсок, анда карабай эле кетип атпайбы? Биздин эмгегибиз жөн эле кетип атпайбы? Жөн эле шагыбыз сынып кетип атат да. Жүрөгүбүздү жакшы нерсеге, көңүлгө толтуралы. Ошондо айымдардын бизге кылган жаман мамилесинен эч качан көңүлүбүз чөкпөйт да. Көңүлүбүздү ар дайым көтөрөлү, мырзалар. Көптөгөн кайрылуулар болот, бирок ошонун көбүнчөсү мырзалар болуп атат да. Айымдар почти жокко эсе болуп атат. Бирок жакшы үмүттөр, тилектер бар. Буга чейин дагы болгон айымдар, кайрылган айымдар болгон. Бирок айымдар кайрылган учурда кайра мырзалар жок болуп калып атат да. Жакшы бир идеялар керек болуп атат бизге сиздерден. Кандай кылып иштешебиз, кандай болгондо жагат силерге. Биз негизи офисти эле ачкан жокпуз, айылда эле турабыз. Ошо онлайн түрдө эле тааныштырууларды кылып атабыз да. TikToктон дагы, Instagramдан дагы таанышуу аянтчасы деп издегиле. Ошол жактан телефон номерин азыр бул жерден бербейбиз. Instagram аркылуу суроо жооп кылып байланышабыз. Анкетаны ошол жака кыласыз же ошол YouTube'дан комментарий жазып суроо жооп кылышабыз. Өтө мындай сабырсыз болбойлу. Адам деген эми аң сезимдүү болуш керек го.
таанышуу деген сөздү мындай терикпеш керек го дейм. Кабыл алыш керек да, мындайча айтканда. Ошондой нерселер болот жашоодочу. Ага деле эми таарынбайбыз. Ушунчалык адам баласы ушунчалык оюн зоокко эле берилип, жалаң күлкү менен, сүйлөшүү менен гана чектелип телефондон. Максаты жок эле эфирлерди ачып, максаты жок эле биз дагы ошолорго лайк басып, жөн эле мындай көрүүлөрдү кылып атабыз да. Ошол каталарыбызды акырындык менен бирден тыштайлы да. Жөн эле жанагыдай рилстерди көрүп отуруштун эч кандай бизге пайдасы жок, зыяны көбүрөөк да. Мындай эс алган учурда да телевизор көрөбүзбү, телефон көрөбүзбү, пайдалуу видеолорду көрүш керек да, сабак ала турганчы. Ошондон эс алсак болот. Анан жөн эле жанагыдай фантастика, бирөөлөрдүн жашоосу бизде аябай мындай чүнчүтөт да. Ошолордун жашоосун көргөндөн кийин бизде кайгыруу болот, бизде эч качан мындай чүнчүгөн мындай эмелер болот да. Кандай десек, мындай шүгүрсүздүк болот. Элдин баардыгы ушундай нерселерге жетип атат, мен эле отурам, эч ким менен сүйлөшпөйт деп, анан ошол жерден өзүбүздү эмне кылабыз, настроениябызды чөктүрөбүз. Позитивдүү, мындай пайдалуу маалыматтарды көрүш керек да. Азыр биз телефонду колдонгондо көбүнчөбүз эгер жарыбыз жок болсо, жар издөө максатында колдонобуз. Бир маалымат керек болсо, маалымат алып, жумуш табыш керек болсо, жумуш алыш үчүн, билиш үчүн көрөбүз. Азыр эң биринчи орунда очерет бойдокторго бул үй бүлө куруш керек болуп атат да, сөзсүз түрдө. Өзүнө адам табыш керек болуп атат. Телефондон эле билинет жолукканга чейин элечи. Ал сизди көп мындай кыйнабайт да, мындай сөзүңүздүн жарымынан түшүнүп эле мындай сүйлөшүү жеңил болот да. Ошондой моменттерди байкап туруп эле анан эгер жакса дароо эле жолугушка чакырып, анан ошол жерге бир кафеге отурабызбы, арзан эле бир тамактарды чай ичип эле, жөн эле тамак кереги жок. Кофе ичебизби, жөн эле мындай кыска эле мындай диалог түзүп кетиш керек да. Анан ошол диалог жакшы уланса, анан тамак кийинки жолугушууга чакырып, андан кийин анан жакшы бир нерселерди кылсак болот да. Мындай да учур болуп калат. Бир жолу биз жолугушууга бардык, бир жерге бардык. Ушул нерсе аябай капа кылды да. Тамак да ичпей койду да, жок деп алып берели десекчи. Сүйлөбөй да койду көп. Убара да кылып койду. Телефондон эле негизи сүйлөшө турган нерсе болчу. Бирок жолугушкандан кийин тамак алып берели десек, такыр ичпей да койду да. Ошондой нерседе өзүбүздүн мындай укугубузду, акылыбызды иштетип, көп деле адамга мындай жагынбай деле коюш керек экен да, көпчү. Энергиябызды коротпой эле коюш керек экен. Жөнөкөй эле мындай чай эле ичип, же болбосо кофе, сок ушундай эле нерсеге чакырып, же көчөдөн эле жолугуп эле мындай кетип калыш керек экен да. Өтө мырзалар акчабызды коротпой эле коюш керек да. Көзүбүз айтып турат ошол жерденчи. Адамдын көзү айтып турат да. Ошол биздин адамыбызбы же биздики эмеспи билинет кадимкидей. Анда таанышууларды кылабыз. Бул жерден азыр Instagram баракчабыздын жазууларын коюп коебуз, скриншот кылып. Ошол жактан жазгыла, таанышуу аянт жазы деп жазгыла туугандар. Башта эле анкета кабыл алабыз. Анкета дегенде көбүнчөңүздөр түшүнбөй өткөнсүздөр. Анкета деген сиздин өздүгүңүз да. Аты жөнүңүз, туулган жериңиз, иш кызмат, үйлөнгөнсүзбү, балаңыз барбы, жокпу, ким менен турасыз, ата энеңиз мененби, шаарда турасызбы, айылда турасызбы, же Россияда турасызбы, ошолор жөнүндө мындай маалымат. Таанышып аткан адамга бул өтө кызык болот да. Ошону кайра суратпай, текст түрүндө бир жазып койгула. Анан ушул суроону көбүрөөк беретсиңер, биздин маалыматты чыгарып ийбегиле депчи. Эч кандай маалыматтар чыкпайт. Эч кандай жарыялык кылбайбыз, сиздин анкеталарды бул жактан уят кылбайбыз. Ийгилик сиздерге, ассаламу алейкум.